Саламатсыздар биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен мен Айжам Алмангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды биз жаңы ачылыштар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бизде ягына чейин көрүңүздөр. Clubhouse 2020 жылы жазында чыккан жаңы социалдык тармак. Аны Стэнфорд университетинин аяктаган Пол Дэвисон жана Роуэн Сет негиздешкен. Азыр бул платформа дүйнө жүзүндө белгилүү болуп, $1 миллиард бааланды. Бул эмне деген социалдык тармак деген суроого кийинки видеодо жооп беребиз. Жаңы социалдык тармак Clubhouse 2021 жылы интернет дүйнөсүн жардырды. Бул жакка баары кире албайт, активдүү катышуучулардын чакыруусу менен гана. Мен Clubhouse'та катталдым. 2 бөлмөгө кирип, ал жерде эмне болуп жаткандыгын түшүнүүгө аракет кылдым. Анан мени бирөө байкап, Аскат бул жерде деп баштады. Аябай жакшы сүйлөштүк. Нет, давайте чуть позже, короче. Мен катталдым, бирок эч нерсе түшүнө элекмин. Азырынча мага бул үн билдирүүлөрү жаккан жок. Кандай болорун көрөбүз. Мен бул соц тармакты билем. Ал азыр коомдо кызыгууну туудурду. Ошол жерде белгилүү адамдар пикир алышып, өз ойлорун билдиришет. Бирок мен дагы ал жакка катталышым керек дегенди билдирбейт. Я должен там регистрироваться. 21 жылдын башында Clubhouse үн байланышынын социалдык тармагы абдан популярдуу болду. Анда Илон Маск, Марк Цукерберг жана Алла Пугачева менен баарлашууга болот. Мен бул соц тармакты көрдүм. Баардыгы катталышыптыр. Чындыгында TikTok'ту деле билбейм. Телефон али жаңылана элек. Жада калса Яндекске картаны тиркеген жокмун. Жаңы эле Бактияр мага көрсөттү. Азырынча эч ким чакыруу бере элек. Ошондуктан мен күтүп жатам. Январь айынын аягында 6 күндүн ичинде Clubhouse'га миллиондон ашык адам кошулду. Алар чакыруу менен гана кире алышат. Азыр чакыруу достордон гана берилбестен, ошондой эле eBay, Marketplace жана Alibaba'да сатыла баштады. Эксклюзивдүүлүк. Ооба, башкача айтканда, бул соц тармактын өзгөчөлүгү чакырууда. Ошол эле учурда бөлмөлөрдү түзүп, баарлашсаңыз болот. Ну там и общаться. Говорят, болталка какая-то. Кошулуу баарынын эле колунан келе бербеси өзгөчө. Азырынча iOS колдонуучулары гана кире алышат. Башкача айтканда, iPhone жок болсо клубка кошула албайсыз. Мен ал жакка жетүү үчүн өзүмө iPhone сатып алууну ойлонуп калдым. Ал тургай азыр акча каражаттарын издеп жатам. Бул жалпысынан сонун платформа. Мен катталдым. Азырынча башкаларга чакыруу жок. Мен буга чейин баарына таратып, баардыгын чакырууга аракет кылдым. Кыргызстан онлайн клубунун кабинетине кириңиз, баарлашалы. Будем общаться. Вот это уже заявление. Бир гана минус Apple платформасында гана бар экен. Вот это, конечно. То есть, кто яблочник, у того получится. Социалдык тармакка 1 жыл боло элек. Ал 2020 жылы апрель айында 2 Стэнфорд бүтүрүүчүлөрү жана мурунку Google иштеп чыгуучулары Пол Дэвисон менен Роуэн Сет тарабынан ишке киргизилген. Негиздөөчүлөр түз байланышка таянууну чечишти. Социалдык тармак кызыктуу уруумдардан турат. Анда үн менен гана жана чыныгы убакыт режиминде гана өз ара аракеттене аласыз. Үндү алдын ала жазуусуна жамааттын эрежелери менен тыюу салынган. Клубтун каалаган колдонуучусу кандайдыр бир темада баарлашуу үчүн коомдук бөлмө түзө алат. Андан кийин анын бардык катталуучулары баарлашууга кошулуу сунушу менен билдирүү алышат. Ооба, мен катталдым. Катталуучуларым бар. 3 күндөн бери мен бул жерди изилдеп жатам. Негизинен абдан кызыктуу идея. Бул социалдык тармактын бир өзгөчөлүгү, алар аудиториянын санына эмес, сапаты үчүн иштешет. Мен буга чейин 1-2 жолу спикер болдум эле. Кээде жөн эле угууга кирем. Мен ар дайым эле сүйлөшкүм келбейт. Кээде жөн гана уккум келет. Социалдык тармактын жакшы жагы, бул жерде адамдар мүмкүн болушунча жашоодо кандай болсо, ошондой болушуна аракет кылышат. Илон Маск Владимир Путинди баарлашууга чакырды. Бирок мен Илон Масктын өзүнө кызыгат элем. Анткени бул адам тирүү легенда. Анын колу тийген нерсенин баардыгы ийгиликке жетет. Ал PayPal ачты, ал Tesla жана SpaceX ачты. Атүгүл от чыгарган курал-жарактарды жана тапанчаларды чыгарганда бир күндө баарын сатты. Илон Маск бүтүндөй планетага таасир этет. Ошондой эле мен азыр саясатчылардын бирине кызыгам. Бул Алексей Навальный. Алексей Навальный. Миргулан Сисимбаев Seymour Investment Group башкаруу компаниясынын негиздөөчүсү. Жакында Бишкекке келип, биздин бизнесмендер менен жолугушуп кетти. Ал жолугушуу кандай өттү? Кийинки видеодо кененирээк айтып беребиз.
Кыргызстандын бизнес элитасынын кадимки жашоосу укмуштуудай окуя менен коштолду. Февраль айынын аягында Кыргызстанга ишкер, саясатчы, блогер, мотиватор жана жалпысынан абдан кызыктуу баяндамачы Миргулан Сесимбаев келди. 2020-жылы декабрда ал Forbes Кыргызстан рейтингине ылайык эң таасирдүү ишкерлердин тизмесинде 21-орунду ээлеген. Сесимбаев Казакстанда ар кандай бизнес менен алектенген. 1991-жылы Казак будайын КМШ өлкөлөрүнө экспорттоо менен алектенген Сеймар Коммерц жеке коммерциялык фирмасын негиздеген. 2004-жылы ал Кыргызстандын Bitel уюлдук операторунун үлүшүнө ээ болгон. 2005-жылы аны Орусиялык МТС компаниясына $320 миллион саткан. 2007-жылы Сеймар Альянс финансылык корпорациясынын өздүк капиталы $1 миллиард 850 миллион жеткен. Эмне үчүн ал бизге келди? Бизнесмен жигердүү онлайн режиминде иштеп жатат. Ошондуктан ал офлайнда акча жасагандар, ошондой эле интернет чөйрөсүндө таасири бар адамдар менен таанышуу кызыктуу болду. Биз дагы блогерлер менен жолугушууга катыштык. Вживую увидел, реально увидел вот эту простоту. Мен бул жөнөкөйлүктү көрдүм. Бул энергияны сездим. Мага бул адам жагат. Мага 1 миллиард гана табуу калды. Осталось заработать миллиард, как он, и будет нифигово. Я знаю его лично со студенчества. Мен аны студенттик кезден эле жакшы билем. Мындан 20 жыл мурун мен анын жээним менен Москвада окудум. В Москве. Чынын айтсам, мындай жолугушуулар ар дайым дем күч берет. Жана ушундай адамдар менен жолукканда көптөгөн түшүнүктөргө ээ болосуң. Бир гана адам болсо да, ал өзүнө сыяктуу адамдар ири ишкерлер менен өмүр бою баарлашкан. Ошон үчүн ушундай жолугушууларда сен муну каалайсыңбы? Каалабайсыңбы? Ар кандай нерселерден көп билим аласың. Жалпысынан өзүң кандай алып жүрөт? Суроолорго кандай жооп берет? Культту куруусу жакты. Построение, структурирование круто. Маргулан Сесимбаев кыйла белгилүү адам, айрыкча КМШ өлкөлөрүнүн мейкиндигинде. Мен бул кишини анын ишкердик жана коомдук иштерин көптөн бери ээрчип жүрөм. Демек, албетте, анын өзүн кандайча алып жүргөндүгүн, анын баалуулуктарын билүү кызыктуу болду. Какие у него ценности. Эң негизгиси сүйгөн ишиң менен алектенүү. Мен өзүм сүйгөн ишти жасаган адамдардын биримин. Бул жакта мен муну дагы жакшы түшүндүм. Теперь я окончательно понял, что я занимаюсь тем самым. Мен азыр онлайн мектепте ачайын деп турам. Мен үчүн бүгүн укканым ушунчалык чоң түрткү болду. Ал абдан сонун мотиватор. Мага түрткү берди. Эми мен пландаштырган жериме 100% ишеним менен бара жатам. Замотивировал, и я теперь с 100% уверенностью иду туда, куда я наметила себе. Азыр Сесимбаев Киевте жашайт. Грузиянын экс-президенти, азыр Украинанын улуттук реформа комитетинин башчысы Михаил Саакашвили менен достошот. Алар чогуу жөнөкөй чечимдер жана натыйжалар бөлүмүн негиздешти. Анын филиалы азыр Бишкекте да бар. Сесимбаев бизнесмендер жана блогерлер менен бир нече жолу жолугушууларды өткөрүп, биздин телеканалда эксклюзивдүү маек курду. Көптөгөн өтүнүштөр, сурамдар топтолду жана бир жагынан менин Кыргызстанга келүү каалоом да болду. Биз жакында бул жерде жөнөкөй чечимдер коомунун өкүлчүлүгүн ачтык. Жапар Үсеновду биздин өкүл кылып дайындадык. Ошого ылайык биз үчүн бул жакка келүү абдан маанилүү болчу. Анын үстүнө Кыргызстанда маанилүү окуялар өткөн. Азыр Кыргызстан мүмкүн болгон кескин өзгөрүүлөрдүн алдында турат. События, и Кыргызстан сейчас стоит на пороге возможных таких кардинальных изменений. Азыр Сесимбаев Сеймар Invest Group башкаруучу компаниясынын негиздөөчүсү жана венчурдук фонддордун структураларынын катышуучусу. Жаңы ачылыштар жашоону жеңилдетип, техника жана технологияларды өнүктүрүп, адамзатын алдыга тартат. Ошондой илим, космос багытындагы ачылыштарды NASA аттуу АКШ ведомствосы ар дайым жасап турат. Ал эми кийинки видеодо эмне үчүн NASA металл дүйнөсүнө космостук корабльды жөнөтүп жатат деген суроого жооп беребиз. Башка аламдарды изилдөө менен биз өзүбүздүкүн коргойбуз. Карл Саган. Марс менен Юпитердин орбиталарынын ортосунда Жерден 500 миллион жылдык алыстыкта Крымдай чоңдуктагы сыйкурдуу топ учуп жүрөт. Бул Ай эмес, бул Психия, 16-күн тутумундагы эң массалык астероидтердин бири. Биз адамдар робот космостук кемелерди космостогу ар кандай чөйрөлөргө, Сатурнга, Марска, Юпитерге жибере алдык. Бирок Психиянын бети оор металлдардан турат.
Астероид негизинен никель менен темирден турат. Анын кандай экендигин азырынча билбейбиз. Азыркы учурда ал мыкты сүрөттөрдө бүдөмүк пикселге окшош. Бирок 2026-жылы NASA программасынын алкагында Психияга учкучсуз космос кемесинин келиши пландаштырылууда. Эмне үчүн NASA Психияга ушунчалык кызыгат? Жердин өзөгү сырткы катмары эриген катуу никель темир борборунан турат. Биз 12 километр гана бургулоо алдык. Бирок уланта берсек, температурасы 5000 градус Цельсий болгон бетке караганда 3 миллион эсе жогору басымга туш болмокпуз. Ошондуктан окумуштуулар ядрону изилдөөнүн башка ыкмаларына кайрылууга аргасыз болушкан. Мисалы, өзөктөн өткөн жер титирөө толкундарын өлчөө же ал жерде пайда болгон минералдарды изилдөө. Бирок космостук мейкиндикке барсак эмне болот? Биздин планеталар кандайча пайда болгонун жакшы түшүнөбүз. Жаш күнүбүздүн айланасында айланган чаң жана газ муздап, кагылышып, биз планета деп атаган бир нече миң денелер пайда болду. Алар орбитага бара жатып, планеталарды түзүштү. Башкалар кагылышуунун кесепетинен майдаланып талкаланган. Психия өзгөчө. Ал металл өзөгүн курчап турган таштуу бети бар. Планетага айлана турган планеталык жер болгон. Бирок бул процесс башка планетардык жер менен кагылышуунун натыйжасында үзгүлтүккө учураган. Ошентип психиянын өзөгү гана калган. Мындай башка өзөктүн болушу ыктымалдыгы күмөн. Психия жылаңач металл өзөгүн изилдөө үчүн таң калыштуу сейрек мүмкүнчүлүк түзөт. Бул үчүн НАСАнын роботтук орбита аппараты заманбап шаймандардын топтому менен жабдылат. Спектрометр психияга космостук нурлар тийгенде пайда болгон гамма нурларын жана нейрондорду талдайт. Ар бир элемент гамма нурларын берет. Бул өлчөөлөр жер бетинде кандай элементтер бар экендигин билүүгө жардам берет. Магнитометр жердин магнит талаасы анын өзөгүндө кандайча пайда болорун билдирүү менен психиянын магнит талаасын өлчөйт. Тепловизор бизге жердин бетин жакындан көрсөтүп берет. Жаңы дүйнөгө баруу албетте кызыктуу, бирок психиянын миссиясы биздин жердин эң жакын сырларын изилдөөгө өзгөчө мүмкүнчүлүк берет. Космос көп изилденбеген сыйкырдуу жана кооз мейкиндик. Көбүбүз ал жерде болбосок дагы, бүгүнкү технологиялар космосту видео аркылуу көргөнгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет.
Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге көңүлдүү үрдөстени тартуулайбыз. Жакшы маанай каалайбыз. Yeah. Begiş. Özüm boldun men üçün bul жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Кайрылып келчи мага мен сени сагындым. Сезилип мен үчүн бул дүйнөнүн тардыгы. Экөөбүздү кошпогон бул жалган тагдырбы. Келчи кайрадан мага мен сага жалындым. Өттү го күндөр сени көбүз жолукпаган. Өттү го күндөр сени көбүз унутпаган. Өзүңдү издеп жүрөм арасынан булуттардын. Мен сени сүйөм жалгызым сен аны унутпагын. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Эсимде сени кучагыма алып жүргөн күндөр. Эсимде сенин кучагыңда жүргөн түндөр. Ошол күндөр эми кайда, кайда, кайда. Сен жок болсоң андан мага кандай пайда. Жалгызым түшүнчү бул ырсага гана. Сени таппай калдым мен эми арманда. Көрүнбөйсүң сен жанымдан, көрүнбөйсүң алыстан. Билем жүрөсүң азыр башканын кучагында. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Сен жок күндөр өтөбү. Сен жок күндөр өтөбү. Yeah. Begiş. Ушинтип биздин чыгарылышыбыз аяктады. Сиздер үчүн ар дайым кызыктуу жана пайдалуу видеолорду тартуулаганга аракет кылабыз. Сиздер менен коштошобуз жана дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Айжамал Мангелди түстүү тасма берүүсү. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.